Максим Горький. Алексей Пешковдун балалыгы жана өспүрүм чагы өтө татаал шартта өскөн. Ошондуктан ал жазуучу болгондон кийин Максим Горький псевдонимин алган. Алёша атасынан эрте калган. Таятасынын үйүндө болуп, мектепте да окуй албаган. Окуунун ордуна таятасы үй-үйлөрдү кыдырып, эски куску чүпүрөк сыпырактарды чогултуп саттырган. Кийинчерээк көрүнгөндүн колунда ар кимдин балдарын багып, эң акыркы тыйынынан нан алганын ордуна китеп сатып алып, түн ичинде шамдын жарыгына окуган. Көрүп калса, кожоюнун сабырына да кыйыл болот. Андан кийин өтүкчүнүн малайы кемеде идиш-аяк жууп иштеген. Алёша түрдүү өлкөлөр бар экендигин, ал өлкөлөрдө акылдуу, кайраттуу жана эмгекчил адамдар жашаарын, адамдардын бактылуу өмүр сүрүүсү үчүн биригип күрөшүү керектигин китептерден окуп берген. Ошондо да ал өзүнө дайыма адамдарга жардам берүүгө ант берген.